Oş'ta bir kılmış oldu. Dökemin başçısı bayağı. Prokuraturanın hizmetkeri $4.000 aldı mı? $4.000 alıp kılmış kılattağın anı bir sudyaya verir. Sudya. Al sudya üyüne var. Mesela aytı berip otur, men açıkça aytı berebereyin. Al degen hech qanday sekret meselesi yok. Al sudya üyüne var. Al sudya karmayınca üyüne varsa eşigin açpay turup bayağı algan akçaсын to'lekке kirip alıp örttü. Oşol örttügen hükümlerin toplop жүрüp ekspert sana ötküzüp jokka tartып atабыз. Ana kaçıp kutula alбайт. Sebebi bizde bardык bayağı доказательстволор болду. Туурабы, прокуратура? Ana прокуратуранын ошол кызматкерин камады. Эми азыр сотту жоопко тартуу боюнча соттор кеңешинен сунушту берди. Туурабы? Сунушуңузду канааттандырып берсе, ал сотту камайбыз. Жогорудагы сот жөнүндө болуп жаткан сөзгө токтоло кетип турган болсок, бүгүн 29 август Судьялар кеңешинин кезектеги жыйыны болуп өттү. Ал жыйында Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун сунушу канааттандырылып, жыйынтыгында бул сот кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берилди Судьялар кеңеши тарабынан. Башкача айтканда, эми бул сотко кылмыш иши козголуп, соттолот деген сөз. Бул кабарды мен эмнеге айтып жатам? Бул кабар баардыгыбызга эскертүү болсун. Сен сот болосуңбу, прокурор болосуңбу, тергөөчү болосуңбу, жөнөкөй мага окшогон жаран болосуңбу, мыйзам баардыгыбызга бирдей деген бир эскертүү болсун. Ошол туугандар, абайлаңыздар.